Ак Ордонун жакшы сатылуучу үй чыкты. Алуучулар барбы туугандар? Жакшы жери участок 4 бурчтуу туура формада, центральный канализациясы бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси деп жазылып турат. Сатылуучу үй Ак Ордо, Айкөл көчөдө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Барып Алыкулов жана Лушикина көчөнүн кесилишинен батышты карай жүрөсүздөр. Айкөл көчөгө жетип оң тарапка бурулсаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Үй жака чейин 215-автобус жүрөт жана бул көчөдөн дагы жүргөн жол автобус маршруткалар бар экен. Лушихина Айкөл көчөнүн кесилишинен түндүктү карай келесиздер. Сол жакты карай келсеңиздер, мынакей ушул үйдү көрө аласыздар. Дарек Айкөл 239-үй болуп калат туугандар. Участогунун 500 соту экен. 4 бурчтуу туура формада туугандар. Түштүк чегиранакей бул забор үчүн куюлган фундаментке чейин, түндүк чегирасы аркы кошунага чейин болуп калат. Жолдорунакей шебен төшөлгөн, электр энергиясы бар, прожекторлор бар, центральный канализация бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Бул сатылуучу үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Анан жол мынакей кенен эле туугандар. Мектеп бул жакта дагы бир тарапка, бул жагынан Ак Өргө тарапка деле барса болот экен. Жана ошондой эле үйдүн жанында эле дагы бир мектептин жери бар экен туугандар. Бул жакта да жакын калкта мектеп түшүү планы бар экен. Мынакей бул жерде мектептин жайы, өйдөрөктө балдардын аянтчасы. Андан ары дагы эмне маалымат? Үй боюнча маалыматты берип баштайлы. Үй 110 квадрат метр кирпич плюс мансартында бүтүрүп алсаңыздар болот. Мансартка расчет салынган экен. Стена кирпич туугандар. Андан ары алдык тарабында навес коесуздарбы туугандар, машина койгонго жай коесуздарбы. Так, сырттан дагы ички тараптан дагы суулары чыгарылган. Үйдүн батыш тарабында кенен дагы бош жери жана мөмөгө кирген мындай шабдалы черешня окшойт. Ушундай түрлүү бактар бар экен туугандар. Сиздерге азыр биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Негизи кирүүчү эшик, тепкичтер. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы. Оң тарапка кирсек коридор, калган бөлмөлөр. Анан прихожка деген кенен экен. Түштүк тараптан терезе, темирден болгон решеткалар, отоплениянын батареялары жана эгер түз кирсек, бул жакта котел жайгашкан бөлмө, көмүр жана электр энергиясы менен да сиздер үйдү жылытып аласыздар жана сырттан дагы котелго кирип чыксаңыздар болот. Андан ары эшиктен кирсек, бул жакта коридор, коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Анан мансартка чыкчу тепкич, бул кире бериштен расчет алынган. Кире бериш ошого чоң экен туугандар, прихожкасы. Так, андан ары оң тарапка карай кирсек, бул жерде ванна, душ, ажаткана, кир жууган машина, унитаз, мынакей туугандар. Андан ары бул эшиктен кирсек, зал жайгашкан. Батыш тараптан терезелери, темирден болгон решеткалар, көрүп тургансыздардай жакшы ремонт, полдор мынакей ламинат окшойт, ламинаттан башкачасы, ушундай ламинаттан. Так, мебель боюнча бардык мебелдер калат экен. Бул эшиктен киребиз. Бул жакта кухня, тамактануучу бөлмөсү, кухонный мебелдер, ички тараптан суу чыгарылган, чыгыш тараптан терезе, көрүп тургансыздай ремонт жана документ колдо туугандар. Келип ички тарабын ээси менен биргеликте отуруп алып карап көрсөңүздөр болот. Так, бул жакта спальня бөлмөсү, чыгыш тараптан терезеси. Могу жерде ушундай шкаф, гардероб экен. Караңыздар. Ушундай субвенцияланган эшиги менен. Бул жакта дагы бир спальня бөлмө, балдардын спальня бөлмөсү. Батыш тараптан терезеси. Көрүп тургансыздардай жакшы ремонт. Бул жакта дагы мындай жай бар экен. Аркы спальня бөлмөгө окшотуп, кааласаңыздар шкаф коюп, кааласаңыздар тосуп чыган кладовка кылып колдонсоңуздар деле болгудай көрүнөт. Так, андан ары туугандар дагы эмне маалыматы? Так, документтери, кызыл китеп, керек документтин баары бар экен. Бул жакка жүрсөк, мынакей жана айткандай жаш мөмөгө кирген ушундай бактары. Отоплениянын котелуна сырттан да кире аласыздар. Үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Бул тараптан да суу чыгарылып туруп туугандар, эң эле батыш чегирана кошунага чейин. Аркы жак чегирасы аркы кошунага чейин болуп калат туугандар. Анан газ туугандар бир аз өйдөрөктө Лушкинанын өйдөрөгүндө бар. Бул жагында канализация бар экен. Азыркы учурда. Так, дагы эмне маалымат? Баасы бул үйдүн $128,000 сурап атыптыр.
анан реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Түзмө түз элер менен байланышасыздар. Эсинин номери 0707 90 88 66. 0707 90 88 66. Лайктан басыңыздар туугандар. Ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.